Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышын мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Камбарата бир ГЭСинин курулушу өлкөдөгү энергетикалык абалды түп тамырынан өзгөртөт. Кыргызстан 2,5 жылдын ичинде электр энергиясын импорттоогон тескерисинче экспорттогон мамлекетке айланабы. УКМКда 2025 күз толуктоого келген жаш жоокерлер аскердик ант беришти. Мекенге кызмат кылууга ант берген жоокерлердин салтанатына Камчыбек Ташиев жана ата-энелер катышты. Альфа атайын кызматынын түзүлгөндүгүнүн 33 жылдыгы Бишкекте да салтанаттуу белгиленди. Иш-чарага улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев өзү катышып, аскерлерге кайрылуу жасады. БШК жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышууга 7 талапкерди каттоодон баш тартты. Эко кылмыштуу топтун мүчөсү, эко соттолгон үчүн, калгандары чет өлкөдө жашап же диний кызматкер болгон. Оштогу кафе, ресторан, коомдук тамактануучу жай жана башка коммерциялык объекттердин аталышы милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жазуу боюнча катуу талап коюлду. Бул боюнча рейдтик иш-чаралар башталды. Бүгүн УКМКнын аскер бөлүгүндө 2025 күз толуктоого келген жаш жоокерлер аскердик ант беришти. Салтанаттуу иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, өздүк курам жана аскерлердин ата-эне жакындары катышты. Алар иш-чаранын жүрүшүндө жаш жоокерлердин берген антына жана алардын аскердик даярдыгына күбө болушту. Кененирээк кийинки материалда. Мекенге ак кызмат өтөө үчүн жаш жоокерлер ант беришти. УКМКнын академиясынын 2025 күзгү толуктоого келген аскерлеринин ант берүү салтанаттуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жана жоокерлердин ата-энелери, жакын туугандары катышты. Ал эми 2024 жылдын күзгү чакырылышында келген жоокерлер жогорку билимге ээ болуп, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн көчүрмөн даярдоо борборунда атайын курстан өтүштү. Окутуунун натыйжасында аларга биринчи запастагы лейтенант офицердик наамдарын жана погондор тапшырылды. Андан соң башкы чекист ант берген жаш жоокерлерди куттуктап, аларды аскердик милдеттерди татыктуу жана жогорку кайраттуулук менен аткарууга чакырды. Генерал-полковник мекен алдында чоң жоопкерчилик алып, мамлекеттин туруктуулугун сактоо үчүн кызмат өтөөгө белсенип жаткан ар бир жоокердин милдеттерин атап өттү. Бүгүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн тарыхында кала турган өзгөчө күндөрдүн бири. Баарыбыз жаш жоокерлердин өмүрүндө жаркын элес калтыра турган аскердик ант берүү аземинде көп турабыз. Аскердик ант жөнүндө жөн гана сөз эмес, бул мекенге, кыргыз элине каармандык жана берилгендик менен аскердик милдетти так аткарганга берген ыйык убада. Жаш жоокерлер, бүгүн сиздер чын жүрөгүңүздөр менен мекенибизге кызмат өтөөгө ант берүү менен бирге мындан ары аскердик милдетиңерди татыктуу, жогорку кайраттуулук менен аткарууга, Кыргызстандын эркиндигин, көз карансыздыгын, конституциялык түзүлүшүн коргоого эл алдында, мекен алдында чоң жоопкерчилик алып жатасыздар. Ошондой эле куралдуу күчтөрүнүн жетиген согуштук көчүрмөн даярдоо борборун ийгиликтүү аяктап, лейтенант аскердик наамын алган жоокерлерди да куттуктады. Анда төрага алган аскердик наамга татыктуу болуп, ак ниет кызмат кылуу башкы талап экенин айтты. Андан тышкары жаш жоокерлердин мекенчилдигин белгилеп, учурда ардактуу эс алууда жүргөн УКМКнын ардагерлери да аскерлерге кайрылуу жолдошту. Сиздер көчүрмөн кызматыңыздар менен өзүңүздөрдүн эркиңерди жана мекенибизге болгон берилгендигиңиздерди көрсөттүңүздөр. Алган аскердик наамга бекен болуп, сиздерге жүктөлгөн ишенимди актоого бардык күчүңөрдү жумшап, мындан ары да берилгендик менен ата мекенге ак кызмат кылууңуздарга ишенебиз. Мекенибиздин ар намысын, эркиндигин, көз карансыздыгын коргоого ак ниет болууга чакырып, баарыңыздарга ачык маанай көтөрүнгү көңүл мекенге болгон кызматыңарда ийгилик каалаймын. Кудай буйруса, bir жылдан кейін мына бүгінгі лейтенант намын алған аскерлерде болып,
лейтенант намын алып, келечекте ошол улуттук коопсуздук комитетине кызматка алынып, мындан ары да чоң кызмат өтөп, биздин мамлекетибиздин коопсуздугун сактоого чоң салым кошот деп ишенем. Чоң рахмат силерге, ак жол жигиттер. Биз берген антыбызга бекем туруп, алдыбызга коюлган тапшырмаларды так аткаруу менен элибизге ак ниеттүүлүк менен кызмат кылабыз. Мамлекетибиздин бүтүндүгүнө, тынчтыгына, келечегине салым кошуу сапта турган ар бирибиздин милдетибиз деп билем. Иш чаранын соңунда Камчыбек Ташиев ата-энелер менен да баарлашты. Ал мамлекеттин стабилдүүлүгүн сактоого, калктын тынч жашоосуна, жаш жоокерлердин аскердик даярдыктан өтүүсүнүн маанисин белгиледи. Ушул балдарды жөн эле тарбиялап койбостон, ушулардын мамлекетибизге, элибизге, журтубузга ак кызмат кылуусуна ар бириңиздер ичиңиздерден үмүт кылып турасыздар. Ар бириңиздер ошого багыт берип келгенсиздер. Айрыкча ата-энелер. Монда ата-энелер баланы эмне деп гана чоңойтпайт. Ата-эне баланы айрыкча уул баланы ушу элимди, журтумду коргосо экен, мамлекетиме пайдасы тийсе экен, ушу элимдин, журтумдун бир жакшы жигиттеринен болсо экен деген чоң үмүт менен тарбиялап өстүрүшөт. Мына ошол сиздердин үмүтүңүздөрдүн Алла Таалам актаган күндөрдүн бүгүн бири. Балдарыңыздар бүгүн биринчи кадамын таштап, мамлекет үчүн деп, эли жерим үчүн деп биринчи кадамын таштап отурушат. Мекен алдында өз антын берген жаш жоокерлер өлкөнүн ар кайсы облус райондорунан келген эр азаматтар. Алардын мындай маанилүү күнүндө ата-эне жакындары да алыскы аймактарынан атайын келишкен. Аскерлердин кыска аралыкта чыныгы мекенчил, эр жүрөк болуп тарбияланганын көргөн жакындары сыймыктанып турганын да жашырышкан жок. Мен аябай кубанам, ошо неберем ушундай жерге келип кызмат кылып, элине, мекенине кызмат кылып атканына аябай сыймыктанып атам. Толкунданып, бир жагынан көзүмө да жаш алып, бир сыяга алып аткан убагында. Мана Ташиевдин командасы жамаатыга биз өзүбүз ишенип, ушу неберелерибизди, бардыгыбыз мына балдарыбызды бердик. 1 жылдык мөөнөт менен биз ушул жерден балдарыбызды жакшы эр жигит, жакшы жигиттик милдетин аткарып, мекенди коргой турган тартиптүү жакшы балдардан болуп бизге кайтып келсин деген ниеттебиз. Мына кечеле кандай окуялар болуп өттү. Ошолорго даярдык да бул өтө чоң даярдык. Мен сыймыктанам ушулардын ушундай ант берип тапшырганына. Толкунданып отурам. Ушу балдардын өмүрү узун болсун, ушу элин, жерин коргогон эң мыкты балдардан болсун. Ата мекенди коргоо бул ийик милдет, бул ыймандан дейт. Бакалыда булар антына бекем турат. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сомуралиев, регион, Бишкек. Бүгін атайын қызматтың төрағасы Камчыбек Ташиев Альфа атайын бағыттағы полкунун түзүлгөндүгүнүн 33 жылдыгына карата аскерлерди куттуктады. УКМК башчысы бол кызмат сыймыктуу жана мамлекеттин улуттук коопсуздугун камсыздоо багытында өзгөчө маанилүү жана жоопкерчиликтүү экенин баса белгиледи. Аскерлерге майрамдык белектерди тапшырып, мындан ары дагы өз кызматтык милдеттерин так жана берилгендик менен аткаруу зарылдыгын эскертти. Кыргызстандагы кооптуу жана ири операцияларды жүргүзгөн атайын даярдыктагы бөлүктөрдүн сап башында турган Альфа кызматынын түзүлгөндүгүнүн 33 жылдыгы Бишкекте да салтанаттуу белгиленди. Иш-чарага Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев өзү катышып, ички аскер кызматкерлерине куттуктоосун жолдоду. Мурда күнү болду, кече болду, бүгүн мына уландысы болуп атат. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген чынында ошол Альфа атайын багыттагы кызматтын баалуулугун, маанилүүлүгүн жана ушул кызматтын биздин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин эң негизги структуралык подразделениялердин бири экендигине белгилейт. Биз ушул кызматка мына Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчилиги ушул кызматка баа беребиз. Кызматта иштеген, ушул кызматта кызмат кылган биздин кызматкерлерге баа беребиз. Командирлерге, офицерлерге бардыгыңыздардын кызматыңыздарды биз баалайбыз. Себеби чындыгында кызмат оор, жеңил эмес. Бул жөнөкөй эле бир кабинетте отуруп, кагазга чызып коюп, же болбосо дагы башка иштерди кылып, алардын деле кызматы оор, бирок силердикиндей эмес. Силерде биринчиден эрдик керек, кажыбас кайрат керек. Силерде чыдамкайлык керек, шамдагайлык керек.
күндө күн алыс өзүңдүн жеке денеңди кыйнап, ошого көндүрүп, денени, өзүнүн ден соолугуңду ошол оор, катаал кыйынчылыктарга даярдашың керек. Улуттук коопсуздукту камсыздоо башкы милдети болгон Альфа Атайын багыттагы полку түзүлгөндөн бери 1000ден ашык операция жүргүзгөн. Анын ичинде бир катар жашыруун террордук уюмдардын иш-аракеттерин токтотуп, алардын чабуулдарын алдын алууга жетишкен. Андан сырткары саперлор 33 жыл аралыгында бир катар колго жасалган жарылуучу түзмөктөрдү зыянсыздандырган. Бул аралыкта жалпысынан иш учурунда 5 жоокеринен ажыраса, 20 кызматкер ар кандай жаракаттарды алышкан. Бүгүнкү иш-чарада алардын эрдиктери даңкталып, эскерилген видео тасма тартууланды. Мындай кызматкерлер баатырларча курман болушкан. Полковник Өскөналиев Абдурашид Алымбекович жана лейтенант Бакиров Кыялбек Гуламкадырович. Бул полктун аскерлери өлкөдө кандай кырдаал болбосун жоопкерчиликти алып, бардык жагдайга даяр болушу керектигин айткан Атайын кызматтын башчысы аларга кайрылды. Вот мы сейчас строим у вас тоже административное здание, общежитие, чтобы вам было удобно. Так, вам было удобно жить, служить и готовиться к разным катаклизмам, я так скажу. Вы, может быть, нужны будете любое время, днем и ночью. Наши враги в лице террористов, экстремистов, сепаратистов и других деструктивных сил не спят. Их много по всему миру. Они могут в любое время нашу страну как бы внутри нашей страны хотят взорвать. Мы этого не должны давать моментов. Мы должны всегда против них стоять, всегда стоять на страже государства, обеспечивая безопасность нашей страны. Притом мы принимаем самые крайние меры. Ошолорго көңүл буруп, ошолордун мектебин, садигин, жана башка үй турмушундагы ар түрдүү проблемаларын да караштырып койгулагын. Макулбу? Аны өзүңөр эле жүрө бербесиңер. Кызмат кылып атам, мен сени менен ишим жок, өзүң бак, өзүң кара деп келиндерге таштап койбогула балдарды. Найдите время, чтобы там быть и семьей, и воспитывать детей, и к ним обращаться. Это самое главное, основное. Если кто-то среди вас, я каким-то образом узнаю, кто-то бросил свою семью, детей или еще что-то другое, тогда, ребята, вы будете плохими передо мной. Имейте в виду. Я уважаю только тех, кто уважает свою семью. Вот конкретно вам по-мужски говорю. Акыркы жылдары аталган багыттагы кызматка мамлекет тарабынан да жогорку деңгээлде көңүл бөлүнүп, аларга түзүлгөн шарттар алда канча жакшырганын айткан Альфанын командири Камчыбек Ташиевке ыраазычылыгын билдирип, Атайын даярдалган белектерин тапшырды. Ар дайым ден соолуктуу болуңуз. Сиз келгенден бери мына акыркы 5 жылда бизде аябай көп өзгөрүүлөр болду. Багы биз 2-3 кадамга чейин көтөрүлдүк. Анан багы сизге биз кичине мындай белегибиз бар эле, эстелик үчүн. Давайте. Бизге мындай именной мындай. Сенен көп сүйлөй турган болуп алыпсыз. Депутат болуп жүргөн. Мына бычак именной. Рахмат. Мына тыйын сагырып коеюн, Рахмат. Рахмат. Анан мынау акыл бирс биздин символубуз, тоонун символу болгон акыл бирс дагы ошо кабинетибизде мэрде дагы гравировкасы менен жазылды. Рахмат. Андан сырткары бул полктун аскери патриоттуулук сезимдерин ойготкон мекен жөнүндө ырын окуп, Атайын кызматтын башчысына каалоо тилектерин билдирди. Чарага, урматтуу кесиптештер, бардыгыңыздардын майрамыңыз менен чындыктан куттайбыз. Ушундай эле сизге дагы бардык кесиптештердин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошону менен бирге биздин бардыгыбыздын жүрөгүбүздө тоолору бийик кар кетпеген, чокусу асман тирейт кол жетпеген, коргойбуз көз каректей биз өзүңдү дилимден айтып жатам ак сөзүмдү. Мекеним мен сени өсө берген, бактысы арта берсин кыргыз элдин. Эй досум, көрдүңөрбү мекенимди? Көрбөсөң бир көргүм келген. Ордолу Кыргызстан, куттуу жерин баалаймын. Сен өркүндөп өсүшүңдү каалаймын. Ынтымакты, ырысыңды бек сактап, кылымдарга жашай бери. Ар дайым. Рахмат. Наша традиционная, троекратная, два коробки хабибины.
Белгилей кетсек, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине караган кызмат 1992 жылдын 27 октябрында түзүлгөн. Альфанын негизги милдети улуттук коопсуздукту камсыздоо, конституциялык түзүлүштү бузууга жол бербөө, коомдук саясий абалды курчутууну көздөгөн террордук, экстремисттик жана массалык башаламандык аракеттерин алдын алуу жана бөгөт коюу, барымтадагыларды бошотуу, ошондой эле өтө оор кылмыштарда ыкчам операцияларды жүргүзүүгө милдеттүү. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал, регион Бишкек. Бүгін министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев 1 ноябрда белгиленүүчү өлкөнүн ички иштер органдарынын кызматкерлеринин кесиптик майрамын отурлай, милицияда бир топ жылдан бери үзүрлүү иштеп жаткан кызматкерлерди жана аталган тармакта эмгектенген айымдарды куттуктады. Бир кылымдык тарыхты басып өткөн кыргыз милициясы оор сыноолорго туруштук берип келе жатканын айткан атайын кызматтын башчысы укук коргоо органдарынын, анын ичинде ички иштер органдарынын кызматкерлери учурда социалдык жактан коргоо маселелерине жеткиликтүү көңүл бурула баштаганын кошумчалады. Кененирээк кийинки материалда. Кыргыз милициясынын 101 жылдыгына карата бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бул тармакта бир топ жылдан бери үзүрлүү иштеп жаткан кызматкерлерди жана аталган тармакта эмгектенген айымдарды куттуктады. Кыргыз Республикасы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана жеке өзүмдүн атымдан сиздерди Кыргыз милициясын түзгөн күнү менен чын тилимден куттуктаймын. Милиция кесиби өлкөбүздөгү эң олуттуу жана маанилүү кесиптердин бири. Өлкөбүздүн тарыхында ички иштер органдары калыптануунун жана өнүгүүнүн узак, катаал, түйшүктүү жана ардактуу жолун басып өтүштү. Үлгүлүү күжүрмөн салтка ээ болуп, мыйзамдуулукту, коомдук коопсуздукту жана жарандардын конституциялык укуктарын камсыздоо жаатындагы мамлекеттин маанилүү институт катары ички иштер органдары өлкө коопсуздугуна татыктуу салым кошууда. Андан соң бир катар кесипкөйлөргө атайын кызматтын башчысы тарабынан сыйлыктар тапшырылды. İşler başka başkarmalarının ağlamakta teknolojiyalar bölümünün uluk destek. Кезинде бул тармак аянычтуу абалга кептелип, коррупцияга малынган кызмат катары коомчулуктун аң сезиминде калыптанып калганын айткан УКМК башчысы учурда алар үчүн түзүлүп жаткан мүмкүнчүлүктөргө токтолду. Аны улай мамлекет мындан ары да кызматкерлердин иштөөсү жана кызмат өтөөсү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү менен катар социалдык коргоо жагын жакшыртууга жана милициянын материалдык техникалык базасын чыңдоого өбөлгө болуучу чараларды ишке ашыруу улантыларын кошумчалады. Мамлекет күчтүү болуш үчүн, мамлекет стабилдүү болуш үчүн, мамлекеттин ички жана сырткы коопсуздугу сакталыш үчүн сөзсүз түрдө биз ушул коопсуздук жаатында иштеген кызматкерлерди камсыз кылышыбыз керек болуп калды. Ошол маселенин үстүндө көптөгөн кызматтар аткарылды. Мына сиздердин министриңиздер Улан Ниязбеков алдагы өтө көптөгөн жумуштарды аткарды. Негизинен ушул мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, имараттар жаңаланып атат. Керек болсо формалардан бери, туура кийген ушу амунированиябыздан бери жаңаланып атат. Айлыктарыбыз жаңаланып атат, тамак аштарыбыздан бери баардыгы жаңаланып атат. Анан биз дагы ушу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети сыртта карап турбастан өзүбүздүн көптөгөн жумуштарды бүтүргөндөн кийин ушул ички органдарга, то есть милиция кызматкерлерине жардам берейин деген максатта көп иштеп атабыз. Жерлерде роботларды салдырып берип атабыз, техникаларды алдырып берип атабыз, жана башкаларга жардам берип атабыз. Себеби бул коопсуздукту камсыз кылуу баарыбыздын жумушубуз. Ошол эле учурда бир кезде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү өлкөнүн бүтүндөй коопсуздугуна коркунуч келтирип, ички саясатына, кадр кызматына кийлигишип турган учурларды дагы бир ирет эске салды. Азыркы тапта мындай түшүнүк артта калып, бул министрликтеги эски калыптанган системаны тазалоого багыт алып, ага карата олуттуу иштер жүргүзүлгөнүн билдирип, мындан ары да күчөтүлгөн тартипте иштей турганын айткан Камчыбек Ташиев, милиция кызматкерлерин таза иштөөгө чакырып, элдин ишеними баарынан жогору турарын эскертти. Куттуктап кетемин. Ишиңер жоопкерчиликтүү. Биз чогуу иштейбиз, чогуу жүрөбүз. Мен азыр силерди карап туруп бардыгыңарды ушунча кыз формада турса өзүм сүрдөп кетип атамын. Силерденчи? Ошондуктан силер өзүңөрдүн ошол ак эмгегиңерди мыйзам бузгандарга каршы багыттагыла. Биз колдоп турабыз.
эгерде кайсы бир маселе болуп калып, же кайсы бир мыйзам бузуучулукка, же болбосо мындай не деп коет, жанагы акыйкатсыздыкка туш келип калсаңыздар, менин эшигим ар дайым ачык. Макулбу? Силер бизге ишенгилер. Биз сиздерге эгерде кайсы бир акыйкатсыздык болуп атса, ошону аягына чыгарып беребиз. Ал эми мамлекет башчысы жана УКМК төрагасы тарабынан жасаган эмгектери эске алынып, бүгүнкү сыйлыкка татыган кызматкерлер жетекчилерге ыраазы. Бүгүнкү алган сыйыбыз боюнча улуттук коопсуздуктун төрагасына чоң ыраазычылык билгизебиз. Биздин милициянын 101 жылдыгына байланыштуу ошол жерде атайын тандалган кызматкерлерди чакырып туруп сыйлоо иретинде берди. Мынакей мени медаль берип атат. Мен аябай ыраазымын. Кыргыз элине будан кийин буга чейин дагы азыр дагы кызмат кылабыз. Кыргыз Республикасынын президентине, УКМКнын төрагасына жана кабинеттер министринин төрагасына, анын орунбасарларына жетекчилигине абдан чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Биз абдан кубанычтабыз. Биздин кылып жаткан кичинекей эмгегибиз абдан сыйланып жатканга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан өлкөбүздүн мындан ары өнүгүшүнө биз өзүбүздүн колубуздан келишинче кичине болсо дагы салымыбызды кошо беребиз. Мындан ары да кошобуз. Ата мекен үчүн кызмат кыла беребиз. Белгилей кетсек, 1924 жылдын 1 ноябрь күнү Кара Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитети тарабынан административдик бөлүм түзүлүп, анын курамына облустук милиция башкармалыгы да кирген. Бүгүнкү күндө бул дата Кыргыз милициясынын түзүлгөн күнү катары белгиленип келет. Нурзат Кочункулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. 30 ноябрда өтө турган жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо 34 чет мамлекетте 100 шайлоо тилкеси ачылмай болду. Бул тууралуу 29 октябрда өкмөттө шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын жыйынында айтылды. БШК буга чейин чет өлкөлөрдө 91 добушкана ачылаарын билдирген. Шайлоо тууралуу жаңы мыйзамда аралыктан добуш берүү ыкмасы киргизилген. Анда онлайн идентификация аркылуу ар бир жаран өзүнүн округунан сырткары каалаган жердеги шайлоо участкасынан аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү каралган. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин мөөнөтүнөн мурда шайлоосуна даярдык иштерин улантууда. БШКнын 28 октябрдагы жыйынында бир катар талапкерлерди мыйзам талаптарына туура келбегени үчүн каттоодон баш тартуу чечими кабыл алынды. Айрым талапкерлердин кылмыш ишине жана уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар экени аныкталган. Ошондой эле үгүт өнөктүгү расмий баштала элек деле айрымдары өкмөттүн иштерин өзүнө ыйгарып, жалган маалымат таратууга жетишкен. Президенттик администрация мындай көрүнүштөргө ишенбөөгө чакырып, шайлоочуларды ар бир талапкерди анын билими жана ишмердиги менен баалоого үндөдү. Ал эми БШК арыздарды кабыл алуу 30 октябрда аяктай турганын эскертти. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 октябрдагы жыйынында 7 жаранды жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары каттоодон баш тартты. Мындай чечимдин себептери катары алардын айрымдарынын кылмыш ишине, уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси жана дин кызматкери болушу көрсөтүлдү. БШКнын жумушчу тобу номер 5 көп мандаттуу шайлоо округунан арыз берген жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жалалидин Нурбаев боюнча мурдагы кылмыш иши кыскартылганы тууралуу маалымат алган. Андыктан анын талапкерлиги БШКдан өткөн жок. 2006 жылы 6 октябрда Бишкек шаардык милициясынын тергөө бөлүмү тарабынан Кыргыз ССРнын кылмыш жаза кодексинин 235 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык козголгон иш кыскартылган. Бул айып мыйзамсыз маңзат даярдоо, колдонуу, сактоо жана ташууга байланыштуу экенин жумушчу топтун өкүлү билдирди. Кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткени үчүн жаза каралбаганын, Нурбаев бул иш боюнча реабилитациялык процесстен өтпөгөнүн кошумчалады. Мындан тышкары 2021 жылы Арабан райондук милициясы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 359 беренесинин 1 бөлүгүндө каралган кылмыштын белгилери боюнча козголгон кылмыш иши да кыскартылган. Борбордук шайлоо комиссиясы 7 талапкерге ушул талапкер болуп каттоодон баш тартты. 2 кандидат боюнча бул жанагы биздин кылмыштуу изилдөө башкармалыгынын маалыматына карап, ошол 2 кандидатка жанагы кылмыштуу топтун мүчөсү болгонун аныкталгандан кийин 2 талапкерге Борбордук шайлоо комиссиясы баш тартты каттоодон. 2 талапкер боюнча соттуулугу болгондугуна байланыштуу Ички иштер министрлигинин
жанагы башкармалыгынан берген маалыматтарга боюнча 2 талапкерге соттуулук аныкталып, Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан баш тартылды. БШК ушул эле күнү дагы бир жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайлообек Атазовду номер 6 шайлоо округу боюнча өзүн өзү талапкер катары көрсөткөн каттоодон баш тартуу чечимин кабыл алды. Атазов 2025 жылдын 17 октябрында шайлоого катышуу ниети тууралуу арызын БШКга тапшырган. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башка башкармалыгынын 2025 жылдын 23 октябрындагы маалыматына ылайык, Атазов уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар адам катары ыкчам алдын алуучу каттоодо 2024 жылдан бүгүнкү күнгө чейин тургандыгы аныкталды. Мындан тышкары чек ара кызматынын 2025 жылдын 22 октябрындагы тиешелүү маалыматына ылайык, Атазов 2024 жылдын 13 мартынан 29 ноябрына чейин 260 күн Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жүргөн. Борбордук шайлоо комиссиясы бул күнү дагы бир талапкерди каттоодон баш тартты. Ал номер 14 шайлоо округу боюнча талапкер Болотбек Дүйшөналиев. БШКнын жумушу тобу Дүйшөналиевди талапкер катары коюлуучу мыйзамдык талаптарга туура келбестигин аныктап, аны жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары каттоодон баш тартууну сунуштаган. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башка башкармалыгынын 2025 жылдын 16 октябрындагы маалыматына ылайык, Дүйшөналиев уюшкан кылмыштуу топко тиешеси бар адам катары ыкчам алдын алуучу каттоодо 2011 жылы тургандыгы аныкталды. БШК Болотбек Дүйшөналиев номер 14 көп мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер кылып каттоодон баш тартты. Борбордук шайлоо комиссиясы номер 12 шайлоо округу боюнча өзүн өзү талапкер катары көрсөткөн Гүлсара Каримованы каттоодон баш тартуу чечимин кабыл алды. Аталган талапкер диний ишмерлер үчүн чектөөлөрдү сактоо жөнүндө декларацияга ылайык өзүн диний ишмер эмесмин деп билдирген. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттигинин 2025 жылдын 11 октябрындагы маалым катына ылайык Каримова келечек умма диний уюмун түзүү боюнча демилгечилердин 2022 жылдын 1 майындагы өткөн чогулушунун номер 1 протокол негизинде диний уюмунун мүдүрлүгүнө дайындалган. Талаптар бар. Бул диний кызматкерлер акыркы өздөрүнүн кызматын 5 жылда токтотуш керек деген. Бир талапкер ошол акыркы 5 жылдагы диний ишмердүүлүгү боюнча аныкталып, акыркы жылда гана токтоткон. Ошол боюнча маалымат алып, бир талапкерге Борбордук шайлоо комиссиясы каттоодон баш тартты. Жогорку кеңешке шайлоо алдындагы үгүт иштери расмий баштала элекеле айрым талапкерлер өкмөт аткарган иштерди өздөрүнө ыйгарып, жалган маалымат тарата башташты. Президенттин маалымат кызматы социалдык тармактагы баракчасында жарандарды мындай калпычы жана алдамчы талапкерлерге ишенбөөгө чакырып, ар бир талапкерди анын билими менен жасаган ишине жараша баалап, добуш берүү зарылдыгын белгиледи. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча үгүт иштери баштала элек болсо да, баягы эски адат кайра кайталанып, айрым талапкерлер WhatsApp топтору аркылуу өкмөт тарабынан пландоо түрдө курулуп жаткан мектептерде, жолдорду, балдар бакчаларын жана башка социалдык объекттерде менин демилгем менен ишке ашты, мен айтып жасаттым деген жалган маалымат менен үгүт жүргүзүп жатышат. Президентибиз Садыр Жапаров өз маектеринде да так белгилеген. Депутат мектеп курбайт, жол курбайт, аны баарын мамлекет аткарат. Эгер ушундай убадаларды беришсе, ишенбегиле. Урматтуу жарандар, мындай алдамчы, калпычы жана шылуун талапкерлерге ишенбеңиздер. Эгер талапкер шайлоо баштала электе бул менин салымым деп өкмөт аткарган ишти өзүнө ыйгарып жатса, анда ал чыныгы калпычы жана шылуун талапкер. Эртең депутат болуп калса, андан да чоң калптарды айтып, элди адаштырат. Ошондой эле мен жогору жактын батасын алдым деп имиш таркаткандар дагы болушу мүмкүн. Андайларга дагы алдын ала эскертүү берилген, катуу чаралар көрүлөт. Ошондуктан урматтуу шайлоочулар, ар бир талапкердин убадасын терең талдап, анын акыл деңгээлине, билими менен моралдык сапатына баа бериңиздер. БШК жогорку кеңештин депутаттардын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу ниетин билдирүү боюнча арыздарды кабыл алуу 30 октябрь саат 18:00 аяктай турганын эскертти. Боршайкомдун маалыматына ылайык, ушул күнгө чейин талапкер болуу ниети тууралуу жалпы 500дөн ашуун жаран арыз тапшырган. Алардын документтери текшерилип, бардык талаптарга жооп бергендер гана катталат. Шайлоо алдындагы үгүт иштери 10 ноябрдан 29 ноябрга чейин жүргүзүлөт. Добуш берүү 30 ноябрда саат 8:00 22:00 чейин өтөт. Ал эми шайлоонун жыйынтыгы 14 декабрга чейин жарыяланууга тийиш. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.
Өкмөт башы Адылбек Касымалиев Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын вице-президенти Маттео Патроне менен жолугуп, энергетика, инфраструктура, жеке секторду колдоо сыяктуу негизги тармактардагы долбоорлорду ишке ашыруунун келечегин талкуулады. Жолугушууда өкмөт башы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон ишенимдүү өнөктөш экенин белгиледи. Ошондой эле ал 2030 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасы, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан стратегиялык темир жолунун курулушу жана Камбар-Ата 1 ГЭСинин долбоору тууралуу маалымат берди. Өз кезегинде Маттео Патроне Кыргызстандын экономикасынын динамикалык өнүгүүсүнүн жогору баалады. Ал Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын өнөктөштүктү мындан ары да бекемдөөгө умтулуусун ырастап жана өкмөт башы белгилеген олуттуу багыттар боюнча кызматташууга кызыктар экенин билдирди. Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушу өлкөдөгү энергетикалык абалды түп тамырынан өзгөртөт. Президент Садыр Жапаров Камбар-Ата 1 ГЭСи пайдаланууга берилгенден кийин Кыргызстан электр энергиясын экспорттоого жетише турганын айткан. Ал эми өлкө аймагындагы курулуп жаткан 40тан ашык ГЭС ишке кирсе, ички муктаждык чечиле турганын кошумчалаган. Энергетика министри өлкө башынын сөзүнө түшүндүрмө берип, жылытуу мезгилине карата даярдык көрүлүп жатканын айтты. Бирок кыш мезгилине толук даярбыз деп айтуу туура эмес экенин билдирди. Ал эми УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул кышта элди электр энергия менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга чакырган эле. Кененирээк кийинки материалда. Камбар-Ата бүтсө экспортко чыгабыз. Кыргызстан 2,5 жылдын ичинде электр энергиясын импорттогон, тескерисинче экспорттогон мамлекетке айланат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусундагы Каракөл ГЭСинин ачылышында айткан. Анын айтымында Камбар-Ата 1 ГЭСинин курулушу өлкөдөгү энергетикалык абалды түп тамырынан өзгөртөт. Ал эми дагы 40 гидроэлектростанциялардын курулушу Кыргызстандагы ички керектөөнү толук жабат. Биз энергияны импорт кылган өлкөдөн кетип, экспорт кылган мамлекетке айланабыз. Мындан сырткары азыр ушул тапта өлкөбүздүн бардык аймактарында салынып жаткан 40ка жакын мына ушундай ГЭСтер бар. Кара кечеге жаңыдан тез салып атабыз. Ал дагы 1200 мегаваттык кубаттуулукта болот. Ал дагы 2,5 жылда бүтөт. Кудай буйрса, кышкысын импорт албай 2,5 жылдан кийин өзүбүздөн өндүрүлгөн энергия толук дефицитибизди жабат. Кудай буйрса 2,5 жылдан кийин кышкысын электр энергияны импорт кылбай калабыз. Өзүбүздө өндүрүлгөн электр энергия өзүбүзгө толугу менен жетет. Камбар-Ата 1 бүткөндөн кийин экспортко чыга баштайбыз тескерисинче. Азыр ушул тапта кышкысын дагы деле электр энергияны импорт кылып чет өлкөлөрдөн алып жатабыз. Көптөгөн чакан жана орто ГЭСтер салынып ишке берилип жатканы менен бүгүнкү күндө мына завод, фабрикалар, ипотекалык үйлөр, мектеп, бала бакчалар жана башка көптөгөн объектилер салынып, аларда көп кубаттагы электр энергияны талап кылгандыгына байланыштуу биз ошо салып ушундай ГЭСтерди ишке бергенибиз менен баягы дефициттерди кубалап жете албай атабыз да. Жогоруда айтып өткөнүмдөй, Кудай буйрса, ошо 2,5 жылдан кийин толук дефицитти кубалап жетебиз. Ошондуктан кышкысын свет өчүп жатат деп нааразы болбой, 30 жыл чыдаган жаныбыз дагы бир 2,5 жыл чыдап коелу. Энергетика министри Таалайбек Ибраев өлкө башчынын электр таңкыстыгы боюнча айткан сөзүнө түшүндүрмө берип, Кыргызстан электр энергиясын импорттоону токтотуп, башка өлкөлөргө экспорттоону баштай турганын ырастады. Министр учурда ГЭСтин курулушуна даярдык иштери жүрүп жатканын белгиледи. Мына ГЭС башталды, анан курбай атат, анан 1 жыл өтүп кетти деген сөздөр болуп атпайбы? Мунун баары тең көрүнбөгөн ар жагында жасап аткан документ. Анан ошол проект жасагандан кийин анан барып туруп заводко оборудование заказ кылат. Оборудованияда 1-2 айда бүтө турган оборудование килейген генераторлор жасалат. Ар бир ГЭСке индивидуальный жасалат да, мындайча генераторлор. Мына булар азыр Австриядан заказ берип атат, Кытайдан, Туркиядан заказ берип атат, ар кандай, кээ бирөө Россиядан заказ берип, эми өзү каалаган баягы акчасына жараша да. Ошонун баарын заказ кылып, анан кийин анан куруу иштерин баштайт. Ошондо где-то 1 жыл, 1,5 жыл ушул документ даярдаганга убакыт кетет. Бул каалайбызбы, каалабайбызбы? Бул мындайча айтканда, бул ошол куруунун мындайча айтканда планы.
куруунун убактысы ошого кетет. Курган бат эле мына көрдүңөр, бир жылда эле куруп коюшту да. Камбарата бир ГЭСтин жалпы баасы 4,5 миллиард долларды түзөт. Бул каражат Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан тарабынан тең бөлүнүп, ар бири 1,5 миллиард доллардан каражат салат. Долбоордун директорлор кеңешин Кыргызстандын өкүлдөрү жетектейт дейт Ибраев. Ал эми Камбарата бир ГЭСтин долбоорунда Кыргызстандын үлүшү 34%, ал эми Казакстан менен Өзбекстандын үлүшү 33%дан туура келет. Бүгүнкү күндө Камбарата ГЭСин кече президентибиз айтып кетти. Биз уже өзүбүздүн каражаттан, республикалык бюджеттен 70 миллион доллар уже каржыладык. Өзүбүздүн ал акча мурун жок болчу да. Эгерде ушул вакытка чейин эле куруп салмакпыз да, эгерде акча болсо. 70 миллион каржылап биз түнел казып өттүк, 113 метр түнел каздык. Подстанцияны алып бардык, 110 киловатт линия куруп бардык. Жолду курдук. Азыр Кудай буйрса ноябрдын эмеси менен башында 15-ине чейин Кудай буйрса бүт эмеге эфирге чыгарып көргөзөбүз. Бүттү, жолу бүтүп. Көпүрө куруп атабыз. Нарын дарыясынан өтүп, ошол жана тетиктердин баарын ошол Камбарата ГЭСи курула турган жерге жеткириш үчүн. А жерде түнел курулат, 2 түнел курулат. Платинанын бийиктиги 256 метр бийиктикте болот. Платинанын бийик. Өзү 6 миллиард киловатт саат электр энергия берет. Жана президентибиз айтпады, мына Камбарата бир курулуп калса, Кудай буйрса, экспортко 6 миллиард киловатт саат электр энергия чыгат. Ошол эле учурда министр ГЭС курулушу тез бүтө турган иш эмес экенин кошумчалады. Анын айтымында курулуш башталганга чейин жылдар бою изилдөө, долбоорлоо жана ар кандай уруксат кагаздарын алуу сыяктуу көрүнбөгөн, бирок маанилүү иштер жүргүзүлөт. Өзбекстан салат, Казакстан 1,5 миллиард, биз 1,5 миллиард. Биз ошо жерди жерибиз менен, суубуз менен, анан жана айтпадымбы, биз өзүбүз 70 миллион каржыладык. Анын баарын эсепке киргизебиз. Ачык акционердик кому түзүлөт. Жетекчиси постоянно Кыргызстандан болот. Совет директоров түзүлөт. Анын жетекчиси постоянно Кыргызстандан болот. Анын баарын условия менен. Ал жерде эч кандай мындайча айтканда коркок билиш жөн эле кирип алып анан мындай жок, андай жок. Министр бул кыштагы жылытуу мезгилине карата авариялардын санын азайтуу, электр энергиясын жоготууларын кыскартуу боюнча иш-аракеттер көрүлүп жатканын айтты. Бирок кышка толук даярбыз деп айтуу туура эмес экенин кошумчалады. Ибраевдин айтымында өткөн жылы жылытуу сезонуна даярдык үчүн 2 миллиард сом, ал эми быйыл 3 миллиард сомго жакын каражат бөлүнгөн. Бул акчалар зымдарды, электр маамыларын алмаштырууга жана электр тармактарын оңдоого жумшалган. Кышка даярбыз деп эле айта бергенде туура эмес болуп калат. Бул деген кышка даярдык болобу, кандай даярдык болбосун, бул деген мындайча каржылоо маселеси менен эсептелет. Мындай капитальный текущий ремонт эсептегенде жаңы капиталдык курулуштарга 3 миллиардка жакын акча жумшадык. Өзүңөр көрүп атасыңар. Ош областынын өзүнчө бетон завод ачтык, жанагы жыгач бүгүнкү күндө опоралардын баарын алмаштырабыз. Өзүңөр көрүп атасың, кээ бир жерлерде мындайча айтканда провод эле кармап турат да, мындайча айтканда ошол. Азыр бизде Бек кабель деген мына ГЭС 5 жакта кабельный завод ачылган. Ошол жерден СИП самоизолирующий провод деп коет. Баягы алюминий проводдун ордуна жаңы опора койсок, бардык жерде ошол самоизолирующий провод СИПти коюп атабыз. Ал эмнени алып келет? Ал техникалык жоготуулардан мисалы үчүн колдойт бизди. Авариялык өчүрүүлөр мен эмне деп айткым келет? Бул биз ошол канча авариялык өчүрүүлөр болуп атат, ошонун аздыгынан биз мындайча айтканда өзүбүздүн даярдыгыбызды айтсак болот. Чоң линияларда 500, 220, 110 киловатт линияларда авариялык өчүрүүлөр азайып. Ошол эле фарфоровый изоляторлордон пробоина болуп, мындайча айтканда анан биздин энергетиктер аны мындайча линия менен обследование кылып таппай, мындай бинокль менен карап, анан таап ошентип. Бүгүнкү күндө ошонун баарын тең эчтекесине эметпей, стеклянный эмелерге, изоляторлорго алмаштырып жолдорун, сипная арматураларын алмаштырып атабыз мындайча айтканда. Бүгүнкү күндө анан дагы бир нерсе өзүңөр көрүп атасыңар. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул кышта электр энергиясын үзгүлтүксүз жеткирүүгө жана калкты жарык менен камсыз кылууга чакырган. Ташиев муну Нарын райондук электр тармактар ишканасынын жаңы имаратын ачуу аземинде билдирип, бул өлкө башчынын түз тапшырмасы экенин белгилеген. Ушуга чейин азыр мына биздин мамлекетибизде ушул электр тармагы боюнча президентибиз койгон негизги тапшырмасын аткара баштадыңар деген ойдобуз.
Ошондуктан мына быйыл дагы кыш келе жатат. Анан сырткары суубуз быйыл аз, чын айтыш керек. Бирок ошого карабастан мамлекетте эч жерде свет өчпөш керек. Элдин жашоосуна оорчулук келтирилбеш керек. Ошонун бардыгы биздин электриктерге, энергетиктерге тапшырмасы. Ушул тапшырманы так аткарасыңар деген мен ойдомун. Жана ушундай имараттарыңар куттуу болсун. Ушундай имараттарды мамлекетибиздин ар бир райондоруна, чоң-чоң шаарларына сөз салыш керек. Расмий маалыматтарга ылайык 2024-жылы Кыргызстанда электр энергиясынын жалпы керектөөсү 18 миллиард киловатт сааттан ашкан. Ал эми өлкө ичиндеги өндүрүлгөн көлөм бул көрсөткүчтөн 4 миллиард киловатт саатка аз болгон. Натыйжада ортодогу таңкыстыкты жабуу үчүн Кыргызстан коңшу мамлекеттерден электр энергиясын сатып алып, элдин керектөөсүн камсыз кылып келет. Акылай Карабаева, Регион. Бишкектин коомдук талкууга коюлган жаңы башкы планында Борбор калаанын абасын тазартуу, ыштан арылтуу ыкмалары да каралды. Долбоордо азыркы учурда абадагы зыяндуу заттардын концентрациясынын деңгээли нормадан 3 эсе ашып кеткени белгиленген. 2050-жылга чейин нормадан төмөн болушу керек деген максат коюлду. Ал эми борборлоштурулган жана жеке жылытуу системаларын газга же калыбына келүүчү энергия булактарына которуу, түтүн тазалоо системаларын киргизүү, санитардык коргоосу жетишсиз болгон ишканаларды борбордун сыртына чыгаруу, транспорттук агымды азайтуу жана велосипед, электросамокаттарда жүрүүгө шарт түзүү, аймактарды жашылдандыруу сунушталууда. Эскерте кетсек, өткөн жумада Бишкек шаарынын 2 миллион кишиге ылайыкташкан башкы планы даяр болгону айтылган. Калаанын 2050-жылга чейин өнүгүүсүн камтыган негизги документинде жолдорду оңдоо, жашылдандыруу, курулуш жана башка иштер көрсөтүлгөн. Оштогу кафе, ресторан, коомдук тамактануучу жай жана башка коммерциялык объекттердин аталышы милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жазылышы керек. Эми бул талапка жооп бербеген жайлардын ээлери 10 ноябрга чейин мамлекеттик тил жөнүндө, жарнак жөнүндө мыйзамдардын талабына ылайык келтирилиши керек болот. Мэр Жеңишбек Токторбаев жөнгө салуу боюнча иш алып баруу тил комиссиясына жүктөгөн. Ага ылайык бүгүндөн тарта көрнөк жарнактардагы мамлекеттик тил мыйзамынын сакталышы боюнча рейд башталды. Толугураак кезектеги материалда сөз болот. Ош шаарында көрнөк жарнактардагы мамлекеттик тил мыйзамынын сакталышы текшерилип баштады. Бул боюнча бүгүн 29 октябрь Ош шаарынын тил комиссиясы, көрнөк жарнактар бөлүмү, Кыргыз патенттин Ош шаарындагы өкүлдөрү рейдтик иш-чара өткөрүштү. Анда мамлекеттик тил жөнүндө, жарнак жөнүндө мыйзамдарынын талабына жооп бербеген кафе, ресторан, коомдук тамактануучу жай жана башка коммерциялык объекттерге түшүндүрүү, эскертүү иш-чаралары алып барылды. Сиздин аталышыңыз мыйзам талаптарына жооп бербейт. Ошондуктан сизге буга чейин эскертүүлөр берилген, дагы эскертүү бердик. Сиз ошол көрнөк жарнактар боюнча, мамлекеттик тил боюнча мыйзамдын талаптарын алып келишиңиз керек. Хорошо. Убакыт берилген. Ушул убакыттын ичинде алмаштырып коюңуз, Всё, да. Латын тилинде жазыпсыз. Астыга жазып коюңузбу? Биринчи алдыңыз кыргыз тилинде, кыргыз тилинде буудай деп жазылган. Буудай деп жазылган. Орусча жазасыз, кичинерээк. Эгер англисче керек болсо, анда кичине астыга англисче жазып коюңуз. Буудай билет жазып коюңуз. Жок, шоңго аласыз. Буудай деп жазсаңыз болот. Орусча мынага тийбейсиз да, булар. Тийбейсиз. Exchange деген деген сөз. Жапшып коюшат. Бак алыңыз. Ошол үстүнө жазылган. Ал эми буга чейин бир нече жолу эскертүү берилип, бирок талапты аткарбай келген жайлардын жарнактары жеринде алып салынды жана 10 ноябрга чейин мыйзамга ылайык келтирүү зарылдыгы дагы бир жолу эскертилди. Маалым болгондой, мындай тапшырма кечээ 29 октябрда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев тарабынан коюлган. Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шерматович өзүнүн убактын берди. Бүт ушул кафе, ресторандардын, дүкөндөрдүн аталыштарын 10 ноябрга чейин ушул мыйзамдардын талаптарын алып келүү. Башкача айтканда мамлекеттик тилде жазылуу, анан ушул мамлекеттик тилде түшүндүрмөлөрүн берүү жагын талаптарын алып келүү каралды. Буга чейин муниципалдык менчик башкармалык тарабынан эскертүүлөр берилген. Бардык мекеме ишканаларга, дүкөндөргө ушу аталыштарын туура жазуу боюнча.
Биз ошо эскертүүлөрдү аткарбагандардын бүгүн алып салып атабыз аттарын. Кайра эскертүү берип, кайра ошол мамлекет тилде жазылышын талап кылып жатабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, эгерде мамлекет тил боюнча мыйзамы, деги эле мыйзамдардын баары талаптары чыгып жарыялангандан кийин алар баардык жарандар аткарушу тийиш, эскертүүгө жатпайт. Текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекеттик тил эрежелери сакталбаган, аталышы чет тилинде гана жазылган соода жайлар четинен аныкталды. Бейле кетсек, мыйзамдын талаптарына ылайык жарнамалар, кулактандыруулар жана башка маалыматтар адегенде мамлекеттик тилде жазылууга тийиш. Ал эми расмий тилде зарыл учурларда гана жол жобоштурулат жана тексттин арбинин өлчөмү мамлекеттик тилдеги тексттин арбинин өлчөмүнөн чоң болбоого жана анын оң же төмөн жагына жайгаштырылууга тийиш. Менин зээним кейгени өздөрү түшүнбөгөн аттарды коюп, ал бренд анан тренд дегени кызык болуп атат. Мен азыр ичим жылып калганы мына буудай нан дүкөнү караңыз. Сонун кылып буудайдын сүрөтүн коюп, эмне үчүн кыргыз жараны сыймыктана турган таң нуру деген маркет бар экен. Дагы бир жерге барсак, башка эле бир өзү деле аталышын билбейт, анан гүлдөр саткан дүкөн экен. Ал биз кантип ат койсок болот, кыргызча аттар жок дейт да. Кайрылбайсыздарбы мэрияга, бизге тил комиссияга? Кызгалдак деп коюңуз, жугазын деп коюңуз. Анан ошол жугазын деген жерден элдер гүл сатып албай коебу? Сөзсүз эле ошондой бир англис тилинде бир атты жазыш керекпи деген сыяктуу бул кеңештерди бердик. Аттарды дагы баягы кыргыз жараны, патриоттуулук, адамдар ошол жерге барганда кандайдыр бир меченге болгон сүйүүсү, ошол жерге барып мындай кубанып чыга турган, адамдарга бир башкача бир дух бере турган, президентибиз уңгу жолдо айтып атпайбы? Ар бир бөлүк боюнча коомчулукка жеткириңиздер деп. Мына ошол уңгу жолдун ичинде ушул жарнама мыйзамдары дагы бар. Элдердин көңүлүн бура турган сонун аттарды, керек болсо тарыхый аттарды коюшубуз керек. Историзм сөздөргө дагы басым жасоого болот. Бүгүнкү рейд ошол Жеңишбек Шерматовичтин тапшырмасына ылайык 10 ноябрга чейин биздин шаарыбыз жаңы көйнөк кийгендей. Ушундай сонун, кулпуруп, бардыгы мамлекеттик тилде жазылган, катасыз ушундай сонун шаар болсун, көчөлөр болсун деген максат менен мамлекеттик тил боюнча мэриянын базасындагы атайын тил комиссар рейдке чыкканбыз. Биз тил мыйзамынын 13-14 беренесине ылайык көрүнөк жарнактар кыргыз патенттен катталгандан кийин ал 10 жылга корголуш керек. Чет тилде болобу, орус тилинде болобу, латын тилинде болобу, ошол нерсе 10 жылга корголуш керек. Негизи мыйзам жол берет. Азыркы учурда ошол боюнча рейд болуп атат. Эгерде интеллектуалдык илим министрлиги тарабынан көбөлүктөр алынган болсо, биз аларга эч кандай тийбей атабыз. Ал мыйзамдуу түрдө 10 жыл корголуш керек. Эгерде бизден көбөлүк албаган, катталбаган товарлык белгилер же аталыштар болгон болсо, аларды биз ушул мэриянын тил мыйзамына туура келбеген аталыштарды биз алганга мажбур болуп атабыз. Эскерте кетсек, рейдтеги шаралар мындан кийин дагы улантылат. Мыйзамга баш ийбегендердин көрүнөк жарнактары жеринде бузуп алып салынат. Ошондой эле талапты аткарбагандарга 3000 сомдон 15 миңге чейин айып акчада каралган. Асия Сыдыкова, Эркинбек Баймуратов, Регион телеканалы, Ош. Бүгін Алай районунда Гүлчү айыл аймагына расмий түрдө шаар макамын ыйгаруу боюнча салтанаттуу иш-чара өттү. Иш-чарага президенттин өкүлү Элчибек Жантаев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана аймактын тургундары катышты. Салтанатта облус жетекчиси Гүлчөгө шаар макамын берилиши Алай районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүндө маанилүү кадам экенин белгилеп, жергиликтүү элди куттуктады. Иш-чаранын алкагында Гүлчө шаары деген жазуусу бар стеланын ачылышы болуп, аймактык кызматтарга жаңы техникалар тапшырылды. Алдыда облустук өнүктүрүү фондунан Гүлчө шаарына дагы 2 атайын техника сатып берилери айтылды. Эске салсак, Гүлчө айыл аймагына шаар макамын берүү тууралуу мыйзам 2025 жылдын 25 сентябрында Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Андан кийин президент Садыр Жапаров Гүлчө айыл аймагын райондук маанидеги шаар категориясына киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койгон. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурду. Ар дайым жакшы жаңылык уланышалы түзөфүрдө мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү болсун, саламатта туруңуздар.